Эмесе мындайча кеп, мен издеп таппадым китеп. Тапшырмага берилген Акбозат менен Эркинбек. Айтпа Наргиз, мен да кыйналдым издеп жалгыз. Орунбек Акбозат менен Эркинбек. Кыздар, менде мындай ой бар. Карайлы китеп менен табай. Аракетке берекет мүмкүн табылып калар. Эшикти буту менен тебе ачып, келатат жай баракат Эркинбек. Классташтары сүйлөшкөнүн уга калып, баштады бир башкача мындайча кеп. Акылыңар жетпесе, колу бутуңарга эле күч болор. Мен болбосом мында да убактыңар эле кор болор. Издебепсиңер жакшылап. Менден үлгү алгыла. Китеп каналдарга катталып барылып. Китепстан, Чилистен, сенден башкасынын баары бар. Мен таң калам. Окуйсуңбу Эркинбек ушулардан? Окусам сени мактайлы. Эми айтчы окуган чыгармаларды. Билбейм, такталганмын мурда деп. Турат, эч бирин ачпадым эмгиче. Билген элем, Эркинбек. Окупасаң не кереги бар алардын? Пайдаланбай, керегине жаратпай, акысызго бул жасаган адаммын. Сөзүңөрдү тыңласам, мындай ойго батам. Карап түшүнө албай. Биздин Эркинбектин элесин бул жерден да көрүп атам. Рас, биздин Эркинбек магазинден алат нечен түрдүү китеп. Ал биологиядан, географиядан, адабияттан, маданияттан баарынан жыят. Сандыкка салат, терезеге жыят, антпесе кай жакка сыят. Бирок биздин Эркинбек окуймун деп ачып карабагандыгы уят. Анын үйүндө Пушкин, Некрасов, Толстой, томдор толуп жатат, ой. Бирок Эркинбек окуган соң кантет анан кары Толстой капа болбой. Бир күнү Эркинбек алып дагы жаңы китеп таң калды эски китептерди тиктеп. Чочуп кетти жүрөгү диктеп, себеби көбү турат кирдеп, бир тобун таштаган жөн эле бүктөп. Саламдашып туруп жаңы китеп сурады. Эркинбектики болосуңарбы? Ушунун баары эмне үчүн шыпырылбайт? Үстүңөрдүн чаңы көп туруп калгансыңар го. Өңүңөр сары, болсом да жаңы. Силерге окшобосом экен, мен дагы. Анда жооп берди бир китеп. Ой досум, айтпагың аны. Биз дагы сендей болгонбуз жаңы. Биздин Эркинбек алаарын алат, мына ушинтип жыйып салат. Кээ бирөөбүздү коет, жөн эле шкафка камап. Эң жок дегенде жакшы эле го, анда-санда жүрсө карап. Айласынан турабыз да, биз андан сурамак белек тамак. Кайра өзүбүз болобуз тамак, этек жеңибизди чычкандар талап. Дагы бирөө сөз алды. Жолдош жаңы китеп, чындыкты айтсам, жаман көрбөңүз. Биз дагы жаңы болуп көргөнбүз. Карачы, бизде мурункуларды желелеп турат жөргөмүш. Бизди жыят Эркинбек, китепке окуйт экендесин деп. Ушинтип тура беребиз, кайда биздин барактарыбыз кесилмек. Мактанчак Эркинбек, көп окуймун дейт. Бул жөн эле кеп. Бизди көргөндөр кантип ойлосун, көп окулган китеп деп. Эмесе, жолдош китептер, арызданганыңар еп. Окуучулар, бул сөздүн мазмуну мындай: жүрүшөлүчү бири-бирибизди сындай, ар дайым сыйлайлы билимдин кенин, китепти капа кылбай. Кайсы бир жолдоштор китепти жыярын жыят, бирок окубагандыгы чоң уят. Китепти окуган турмушка гана ошон үчүн алат. Анткени китеп эскини эске салат, кемчиликтен кеп салат. Китеп курал ар адамга дайыма, китеп керек шаарга да айылга. Бирок жолдош аны сыйла, бир барагын айрыба. Китеп окуган ашпайт, озот. Айга колун созот, анткени китеп акылга акыл кошот. Китеп мүлк, оокатынан, китеп окубаган алнаадан, китеп билим, билимин менен баалан. Мына бул алтын китеп. Адамзат аркылуу акыл күтөт. Бул китепти олтурган Маркс, Ленин да тиктеп.